Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 3-класстар үчүн. Даярдаган мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бүгүн 3 айынын 10 класс иши, тема белгилүү адамдар. Балдар, анда дептериңерди алып чыгып, китебиңерди ачып, бүгүнкү сабакка даярданып, датаны дептерибизге жазабыз. Биз бүгүн белгилүү адамдардын бири болгон Токтогул Сатылганов жөнүндө өтмөкчүбүз балдар. Токтогул Сатылганов 1864 жылы азыркы Токтогул районуна караштуу Кетмен Төбө өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында туулган. Токтогул Сатылганов кыргыз элинин улуу акыны, ал комузчу да болгон. Токтогул элдин турмушу жөнүндө ырдаган. Ал сүргүнгө элдин турмушун ырдап жүрүп айдалып кеткен. Токтогул Сатылгановдун чыгармалары абдан көп. Ал комузчу болгон. Комуз менен ырдаган. Токтогул Сатылганов атындагы Бишкекте филармония бар балдар. Токтогул Сатылганов атынан белгилүү улуу инсан болгондуктан анын сүрөтүн 100 сом акчабызга чагылдырылып түшүрүлгөн балдар. Биздин күнүмдүк турмушубузда колдонулган 100 сомдо белгилүү кайсы инсан бар десе, силер унутпай, эсиңерден чыгарбай Токтогул Сатылганов деп айтып берсеңер болот балдар. Токтогул Сатылганов 1933 жылы дүйнөдөн кайткан. Мынакей борборубуз Бишкек шаарда филармониянын ысымындагы Токтогул Сатылганов атында деп койгон. Токтогул Сатылганов атындагы мектеп, лицей, интернаты бар балдар. Анда балдар Токтогул жөнүндө кыскача маалымат алдыңар деп ойлойм балдар. Токтогул Сатылганов ким болгон экен? Ал эмне жөнүндө ырдаган? Токтогул атында эмнелер бар экен? Мына балдар, ушул суроолорго жооп жазасыңар. Улуу деген сөз великий. Элдин турмушу жизнь народа. Токтогул Сатылганов элдин турмушун ырдап жүрүп сүргүнгө айдалган балдар. Эсиңерден чыгарбагыла. Акыл насааттарын көп айткан Токтогул Сатылганов. Эми Токтогулдун ырларын окуп жаттайсыңар. Дениң соодо эринбе, бекерликке берилбе. Эркиң менен жумуш кыл, эринчек жалко дидирбе. Жаман адам белгиси өз кам үчүн жүгүрөт, жакшы адам белгиси эл кам үчүн күйүнөт. Мынакей балдар, ушул ырды үйдөн жаттайсыңар. Анда 3-көнүгүнү карайбыз. 3-көнүгүдө туура котормосун тапкыла сүйлөмдүн. Я выучил новое стихотворение. Мен жаңыр котордум, мен жаңыр жаздым, мен жаңыр жаттадым. 3 вариантынын кайсынысы туура белгилеп жазасыңар. Я обратился к другу. Досум мага кайрылды. Мен досума кайрылдым. Ал досуна кайрылды. Кайсы вариант туура болсо белгилейбиз балдар. Анда үй тапшырма. 2-көнүгүдөгү ырды жаттап келесиңер балдар. Токтогул Сатылганов боюнча айтып бересиңер. Белгилүү да кандай адамдарды билесиңер. Үйдөн ушул көнүгүүлөрдү аткарып келесиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта тургула балдар.